сынбайт дейт. Кыргызда жаш сөз бар. Ошондо Садыр Жапаров шайланып, мынакей, азыркы учурда кыргыз мамлекетим деп, кыргыз элим деп иштеп, мыйзамсыз абакта жатат. Эч күнөөсү жок. Каракол шаарында Сарылык балдар митинг өткөзгөндө бир түптүк барган эмес. Сарылык жигиттерге бийлик ошол кезде каршы жасатып, жасалма жол менен Садыр Жапаровду митинг уюштурду деп туруп камап атат. Ошол кезде паркыран саткан, саярка тараткан деп бийлик бутагы, максалык маалымат каражаттары бир беткей жамандашкан туугандар туурабы? Ошол кезде бизде КТРК, Токио мамлекеттик телеканалдар иштеген. Азыркыда ошол кезде эстегилечи. Бизде ар бирибизде интернет, кол телефон азыркыдай болмок. Телефондор бар беле? Жок болчу. Ошол кезде айтып кетейин. 1 жаштагы балдар азыр 15ке чыкты. 15теги балдар 30га, 30га 45ке чыкты. Ошол кезде көчө кыдыртып, айыл өкмөтү, айыл башчыларын баарын чыгартып, ар бир айылга чогуу өткөзүп, Садыр Жапаровду бир беткей кылып жамандашкан. Ошол жамандагандар азыр айласын таппай турган кез, мынакей, чындык болбойт экен туугандар. Кыргыз эли колдоп, кыргыз мамлекети колдоп, кыргыз үчүн күйүп, жалпы көл эмес, културсуз үчүн эмес, чегара маселелерин канча көтөрдү эле. Ошол үчүн кыргыз мамлекетим деп мыйзамсыз камакта жатат. Билесиздер, бардыгыңыздарга айтылган, могу түптүн чыга беришинде Текебаев, Атамбаевдер келгенде жумуртка менен түптүктөр сокту деп чыгышкан. Муну да эске алалы. Садыр Жапаровдун кишилери сокту деп чындык ачыкка чыгып отурат го. Чындык ачыкка чыгып отурат. Уюштурган бийликтин ошол кездеги тайдактан келген Караколдун базарында жумуртка калбай калган. Анча-мынча ончу ошол кезде аялдар бар эле. Алардын баарын таанышсыздар. Жасалма жумуртка менен соктук деп түбөлү уят кылбады эле. Түптүктөр жумуртка менен сокту деп. Биз түптүктөр жумуртка менен сокпой, биз түптүктөр иштерде 5 күн туруп Садыр Жапаровду депутат кылып шайлабадык белек. Чечим таанылып атканда ушул жерде чогулуп туруп депутат кылганбыз. Көп сөздүн кереги жок. Буга чейин дагы сүйлөөчүлөр бар экен. Урматтуу туугандар, биригели, ынтымактуу бололу, келечекти ойлойлу. Мындагы түптүктөр алдыга бар үчүн ынтымалы, келечек үчүн Садыр Жапаровго мындагы жалганчаларга ишенбейли туугандар. Келечек үчүн, мамлекет үчүн алдыга ынтымалы. Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, тоңдон келген туугандар. Сүйлөйм дегендер машинанын бул тарабына келип аты жөнүңөр жаздырып койгула. Эми мен ушул жерге чакырам. Бишкек шаарынан Садыр Жапаровду колдоо штабынан келип отурган. Өткөндө Ак Суга да келген болчу экен. Мен ушул эжекеме ыраазычылык билгизим келет. Касиеттүү көл элинин атынан Садыр Жапаровду колдоо штабы Бишкектен келип отурган Рыскүл эжекебизди чакырайын. Көлдүктөр бир кол чаап коелучу. Алтындай убактысын бөлүп ушул жерге Рыскүл эжекебиз кече келсе бүгүн түпкө келип отурат. Ал эми ушул эжекемдин жанына уруксат берсеңиздер, Токтогул районунан Илмира деген айымыбыз бар экен. Токтогул районунан Илмира деген айымыбыз бар экен. Мына ушул эжекемизди чакырайын, келиңиз эжеке. Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Боштондук! Бир эле боштондук эмес. Садыр Жапаров! Садыр Жапаров! Садыр Жапаров! Саламатсыздар туугандар. Мынакей бүгүн биз ушул элдин үнү, элдин талабы, элдин мүдөөсү, элдин наркы жетпей жатканга байланыштуу элдин чогулушуусу, элдик жыйын Ысык көл областында мына 4-жолу болуп жатат. Бул эмне дегенди билгизет.
бул Садыр Жапаровду сот тууралынан акыйкатсыз сот чечимине байланыштуу болгонуна эл нааразы болуп, чыркыраган чындыктын орду түрмөдө эмес экенин тирүү легендага эл болушуп жаткандыгы аныкталып отурат. Мынакей агайын туугандар, айта берсе сөзгө, мына өзүнүн көрөгөчтүгү менен, өзүнүн сезимталдыгы менен, өзүнүн кыракылыгы менен мындан 10-15 жыл мурун айтылган сөздөрү бүгүнкү мезгилде тарых өзү тастыктап отурат. Буга ишенүү мүмкүн эмес. Мен ушул алыстан келген туугандарга түздүк болсо да тамырыбыз бир кыргыз экенибизди далилдеп, Садыр Жапаровду колдоганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мынакей ушул 5 жылдын жүзү толду. Садыр Жапаров соттолгондон баштап ар бир мыйзам иштеген эшиктин баарын тепкилеп келатабыз. Тилекке каршы мыйзам иштебей, ырайымдуулук берилбей, амнистиясы эске алынбай, ушундай эл чогулууларына бийлик өзү мажбурлап жатат. Бийлик элдин наркын билүүгө талаптуу. Эли бар, мамлекети бар. Биздин бийлик элге өтө бай адам. 6 миллион халкыбыз бар. 6 миллион халкыбыздын ичинде Садыр Жапаров да бар экенин унутпаш керек. Эл душманы кылбаш керек. Бүгүн Садыр Жапаровдун актыгын эл өзү тастыктап баалап отурат. Мен ушул колдоп келген элдерге өзүмдүн салымымды кошуп, айыпсыз абакта жаткан Садыр Жапаровду колдоо штабында өз салымымды кошуп отурам. Ушул айыпсыз абакта жаткан штабты элдин үнүн укпагандыгынан ачылып жатат. Мына учурда эмне деген элдер биз ушул жерге кеп кайрылдык элек, кайрыл жазадык элек деп талап ушундай жыйындар болуп жатат. Мындай талаптарга көңүл бурулбаса, мынакей жазында митингдин чоң митингдери болушу мүмкүн, күтүлүүдө. Ошондуктан бийлик деселечи ойлошот, бул президентти жамандап атат деп. Президент элдин үнүн укканга укуктуу. Президент элдин каны, президент элдин жаны. Президентке чейин иштеген дүндөрдө бар. Эмне үчүн ушулар ушундай эл жыйылып атат деп жеткизип, ортого калуу сөздөрүн айтышпайт. Мен дагы ушул силердин талабыңарга кошулуп Садыр Жапаровдун акталышын талап кыламын. Мен азыр Садыр Жапаров деп айтайын, силер акталсын деп колдоп бериңиздер. Садыр Жапаров! Акталсын! Садыр Жапаров! Акталсын! Садыр Жапаров! Акталсын! Рахмат! Рахмат, Раскелже, келиңиз. Урматтуу көлдүн тургундары, урматтуу кыргыз элим, мен энемин, мен аял затымын. Мен эмне үчүн Садыр Жапаровду колдоп жүрөм? Анткени Садыр Жапаровдун ошо YouTube'да бардык видеолор бардыгын интернеттен көрүп атабыз. Кандай ак экен, кандай так экенин бардыгыбыз көрүп отурабыз. Мына 2005-жылы Бакиев убагында эмне үчүн көтөргөн эмес деген ушундай кээ бир жарандарларыбыз айтып калат. 2005-жылы да Бакиев убагында көтөргөн Садыр Жапаров. Азыр Садыр Жапаровдун көтөргөн бүт көйгөйлөрүнүн бардыгы ушу чекесине жетип отурат, бардыгыбыз көрүп отурабыз. Чек ара, кумтөр, мына мегакомду алып калган бардык маселелер ушу чегине жетип отурат. Садыр Жапаровду Кудай Тааламдын сыноосунда көтөрүп, ушул бийлик, арам бийликтин сыноосунда көтөрүп, ушундай эч убакта оорудум дебей, башка канчалаган миллиарддарды жеген, миллиондорду жеген чиновниктерибиз түшүп атат. Ооруп атышат, чыгып атышат. Аларга эмне үчүн мыйзам иштейт да, эмне үчүн именно бир гана Садыр Жапаровго мыйзам иштебейт, эмне үчүн актабайт бийлик? Ак экенин, так экенин бардык биздин азыркы бийликтер көрүп отурасыздар. Эл билгенди, биз сезип отурганды бийликтегилер да сезип отурасыздар. Эмне үчүн актабайсыздар? Элдин талабы бул. Биз дагы мына Кудайдын сыноосу болуп, ушул баласы каза болгондо биз энелер ыйнадык. Ушул канчалаган бала тапты Садыр агабыз. Энеси каза болду эле, анда да ыйнадык, канчалаган энелерибизди тапты. Атасы каза болду, канчалаган Садыр Жапаров аталарды тапты. Азыр ушул убакта ушул Кыргызстандын бүтүндөй жерлеринде канчалаган энелер, канчалаган аталар, канчалаган балдар колдоп отурабыз. Бул тарыхта кала турган инсан, баатыр инсан.
ошондуктан биз бийликтен эч кандай бийликке биз жаман нерсе айтпайбыз. Биз ушул Садыр Жапаровду актап чыгарып бериңиздер. Бийлик өкүлдөрү, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Жогорку Кеңеш төрагасы, урматтуу прокурор, урматтуу сот, урматтуу жанагы УКМКнын чоңдору, мен сиздерден суранып кетем. Садыр Жапаровду актап бошотуп бериңиздер. Анткени Садыр Жапаровдун актыгын, тактыгын тарых тастыктап турат. Эмне көргүңүздөр келбейт? Эмне үчүн миллиарддарды урдагандар чыгарып атат? Эмне үчүн миллиондорду урдагандар чыгып атат дагы Садыр Жапаров чыкпайт? Ушул сиздер ушу колдоп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Дагы ушул видеону көргөндөрдү чакырып кетет элем. Садыр Жапаровду колдоп бериңиздер. Садыр Жапаровдун ушундай актыгын, тактыгын тастыктап, ушул биздин бийликке кошулабы же бийликти Кудай буйруп насип кылып калса, кыргыз элин көтөрүп, кыргыз элинин ушул эгемендүүлүк өнүккөн мамлекетке кошот деп мен терең ишенем. Сиздерди сыйлап рахмат ушунча келип бергениңиздерге, дагы колдоолорду көбөйтүңүздөр. Тууган урук, жора жолдош, жумушта иштешкендердин баардыгын колдоого чакырыңыздар. Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго боштондук! Садыр Жапаров акталсын! 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 Рахмат эжекелерибизге ыраазычылык билгизебиз. Рахмат билгизелик. Мына ушул Бишкектен бери Рыскүл эжем айткандай, урматтуу кыргыз элим, мага деле бул жерден бирөө бир сом бербейли, мен болгон өзүмдүн келечегим үчүн деп. Мен да 3 балам бар мына ушул. Ошол үчөөнүн келечеги үчүн да ушул жерге келип отурам. Эртең бирси күнү мына ушул Рыскүл эжем менен Илмир эжекем айткандай, Кудай буйруса, көлдүктөр февраль айынын баштарында ушул 5 район Чолпон Ата балыкчы караколу 3 шаар биригип, дагы ушундай бир ынтымак митингин өткөзүп алсак, андан ары Бишкекке болсо да, мен ошол жерде болсо да ушинтип сүйлөп, тике мен тик турганга даярмын. Не дегенде мага ушундай ана керек. Ким кандай сөз сүйлөйт, ким кандай кеп айтат, ким эмне кылат, бирок ак ийилет, бирок сынбайт. Мен ошол себептен 7 областты кыдырганга дагы, Бишкекке барып, ак үйдүн алдында ушинтип такылдап сүйлөгөнгө дагы мен даярмын.